Бизде энергия жок болсо бизге акча да келбейт. Эркек деген бул ушунчалык тапкыч, негизи жашоодо эле жаратылышта тапкыч болуп жаралат. Анан аял киши ырыскы. Биз азыр акчага эле умтулабыз да. Башка нерсени унутуп койгонбуз. Бизде биринчи адамдын эң акчаны блоктой турган нерсебиз бул наалган. Карызды мен алгандан кийин иштетип салдым да. Жок энергия. Аны кайра бергим келбейт. Бир аял болгон өзү бир 60 миң, 70 миң эле айлык алып жүргөн, бирок миллиондогон акчаларга карызга кирип кетет. Азыр дагы эл эмне дейттен коркуп отуруп, бул карыздан мен лучше өлүп алганым жакшы деп ойлогон экен да. Эмнеге тигинин акчасы көбөйдү? Эмнеге меники жетпей атат? Эмне үчүн бул ушундай эле акча алат? Мен ал көп нерсени алды, мен жетпей жатам. Жана айтат го биздин кыргыз элибизде кедей байга жетем дептир, бай кудайга жетем дептир дегендейчи. Биз ошо акчаны жакшы көрөм дегенден дагы уялып атпайбызбы? Акча бизге бакыт алып келбейт. Сен качан гана өзүң бактылуу болсоң, акча бизге келет. Саламатсыздарбы, Борбордук телеканалдын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто психолог Мерим Мураталиева эжекебиз келди. Бүгүн бизде абдан кызыктуу маек болмокчу. Эмне десеңиз, биз бүгүн акча жөнүндө сүйлөшмөкпүз. Деги эле акча психологиябызда, жашообузда кандай таасир берет? Ошол боюнча суроолор жана жоопторду алабыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Абдан кызыктуу маек болот. Саламатсызбы, Мерим эже? Саламатчылык. Студиябызга келип бергениңизге чоң рахмат. Рахмат сиздерге дагы. Негизи эле акча темасын алганда мен да өзүм аябай кызыгып ушул теманы угайын деп келдим сизден. Башында ушу суроо берерим, психология менен акчанын байланышы барбы негизи эле? Биз азыр көпчүлүк элдерде модный сөз болуп кетпедиби? Энергия менен жаша, сенде энергия жок, менде энергия жок деген сөздөрчү. Акча бул энергия. Бул түздөн түз байланыш акча психология менен. Себеби бизде энергия жок болсо бизге акча да келбейт. Элестетиңиз, сизде азыр энергияңыз жок, бирок сиздин жаныңызга биз 100 миң сом берип койсок, сиз аябай энергияга толуп баштайсыз. Мен пландарымды бүтүрүшүм керек, кандай кылышым керек деп ушинтип баштайт да. Ошондуктан акча менен психология бул бир эле деңгээлде турат деп айта алам. Байланыш түз эле экен. Түзмө-түз байланыш. Анан ушул акчаны табуу негизи мынча айтып коебуз го, чоң акчаны табуу жеңил, кичинекей акчаны табуу оор депчи. Эмнеге ушундай? Психологияга байланышы барбы же кандай болот бул нерсе? Чоң акча деген бул чоң энергияны талап кылат. Кичинекей акча бул кичинекей энергияны талап кылат. Мисалы, кичинекей энергия дегенде биз кээки адам, негизи акча аял эркек деп бөлүнөт психологияда бизде. Себеби биз акчанын психологиясы өзүнчө отдельно. Бул деген финансылык психология деп айтылат да. Ал жерде аял эркек деп бөлүнөт. Биз аял заты көпчүлүгүбүз жана жер тырмалап акча табышым керек, мен 24 саат иштешим керек дейт го. Бул аялга акча азыраак келет. Эркектин акчасы бул күч менен табыш керек, оңой акча аялга келет. Себеби аял орусча айтканда лёгкость менен табыш керек. Ошондо гана аялдыга көбүрөөк акча келет. Ошондуктан көпчүлүгүбүз ошол нерсени туура эмес колдонгон үчүн аз иштесең дагы оор келиши мүмкүн, көп иштесең дагы жеңил же оор келиши мүмкүн. Ошол жагынан дагы бар. Азыр эле айтып кеттиңиз, акча экиге бөлүнөт да. Анан мынча айтып коебуз го, аялга акча жугумсуз болот деп, анан эркекке жугумдуу болот депчи. Эмнеге ушунча айтышат негизи эле? Негизичи биздин жашообуз мындай абдан кызыктуу да. Эркек деген бул ушунчалык тапкыч, негизи жашоодо эле жаратылышта тапкыч болуп жаралат. Анан аял киши ырыскы. Ошон үчүн эркек балдар көпчүлүгү үйлөнгөнгө чейин эч нерсеси жок. Анын аягында келгенде үйлөнгөндөн кийин ушунчалык көп нерсеге жетишет да, бат эле өсүп кетиши мүмкүн. Бул аялдан зависит этет, аялга байланыштуу деп айтсак болот да. Себеби ар бир аял затка ырыскыны кошо берген. Мисалы, аял көбөйтүүчү. Себеби биз бала төрөп беребиз. Бул жашоону көбөйтө алабыз. Ошондуктан аялда ырыскы бар, эркекте береке бар. Ошон үчүн аял киши эркектей табам дегени менен анын акчасы жугумсуз болот. Эркектин акчасын аял иштетсе, анда ал башкача берекелүү болот. Ошон үчүн үйдө айтып коет го, үй барганда зарплатаңды аялыңа бер деп. Ошон үчүн айтат да, береке менен ырыскы чогуу жүрсө гана биздин жашоодо бактылуулук келет деп айтып калабыз да. Ушуга суроо дагы болуп кетсин. Азыр мындай жашообузда кыздар мындай эме болуп калышты го.
карьерага умтулуп, анан көп акча табайын, ата энеме жардам берейин деп анан балким өзүнө күйөө издесе көп эле үй бар бекен, машинасы бар бекен, ушинтип анан эркектер айтып калат го, азыркы кыздар орусча айтмакчы меркантильный болуп калды депчи. Бул эмне себептен деп ойлойсуз? Себеби бизде азыр жетишпеген замандан өтпөдүкпү? Буга чейинчи 2000 жылга чейин жетишпеген заманда жашадык. 2010 десем да болот да. Ошол кезде бизге жан дүйнөбүз ачык болчу, бирок финансы жактан биз жабыркап жашадык да. Көп эле жетишпеген заманда. Андан кийинки муун бул башкача муун. Азыркы муун башкача. Ага акча барбы жокпу? Ага самое главное өзүнүн удовольствиясына иштеш керек, өзүнүн удобствосуна иштеш керек да, орусча айткандачы. Мурдагы замандын жетишпеген заман өзүнүн ачык нерсесин жабыш үчүн биз азыр акчага эле умтулабыз да. Башка нерсени унутуп койгонбуз. Биз ошол нерсени бакыт деп да түшүнүп калышат эрки учурда. Себеби жетишпеген нерсени дайым бизге кызыктуу көрүнөт. Мисалы жылтырап турган нерсени барып кармап, ошол нерсени жакын көрмөйүнчө биз аны сезбейбиз. Ошол сыяктуу эле акча дагы ошондой нерсе да. Бул акча болсом эле мен бактылуу болуп кетем, акча болсом эле өзүмдү башкача сезем деши мүмкүн. Бирок көп эле жерде бул байкасаңыздар, машинасы бар, акчасы бар же 101 гүл берген кыздар бар. Алар турмушка чыгышат, бирок 1 ай жашап калышы мүмкүн, 1 жыл жашашы мүмкүн, 2 жыл жашашы мүмкүн. Бирок ал акчадан бакыт таппай калган учурлар көп кездешет. Анан карьера дегендин түпкү тамырында башка эле нерсе турат. Биз карьера, акча дешибиз мүмкүн, бирок түпкү тамырында мен өзүмдү өзүм кабыл алып, мен өзүмө өзүм ишенем деген нерсе. Мен өзүмө өзүм чынчыл боло алам деген нерсе да. Себеби биздин жашоодогу эң кыйын нерсе адамда бул өзүнө өзү чынчыл болуу. Эң кыйын нерсе. Кеңеш кылып айта кетесизби же? Ушундай кыздар, балким азыркы убакта бизди көрүп жаткан кыздар ушундай акча жагынан оор болуп, же чынында эле карьерага аябай умтулуп, өзүнүн жашоосун таштап салган кыздарга эмне дейт элеңиз fikrinче? Биринчи кезекте мен өзүңүздөр менен чынчыл болуңуздар демекмин. Бизде биринчи адамдын эң акчаны блоктой турган нерсебиз бул наалган. Адам наалганда дайыма энергиябыз качат. Элестетиңиз, мен өзүмдү дагы, мен окууга барганча мындай наалбайм, жок мен өзүмө чынчылмын деп айтчумун да, бирок ошол жерде түшүндүм, мен да наалайт экенмин. Ошон үчүн мага акча көп келчү эмес да. Себеби эртең турганда дагы жан жаап кетти. Эмне кылам? Ай, могу пробкадан тажадым. Ошонун баары биздин наалган. Канчалык биз наалган сайын бизде энергия кетет. Биз ыраазычылыктан чыгып кетебиз да. Ошон үчүн айтат да, молдолор дагы, башка психологдор да дайым айтышат го, ыраазычылык биз аны түшүнбөйбүз. Орусча айтканда благодарность, благодарь бер деген сөз да. Биз эртең тургандан баштап эле наалып баштайбыз. Кеч калып калдым. Мен мындай болуп калдым. Жөнөкөй жерде уктап калдым деп ошого да наалай беребиз да. Ошонун баары биздин жашоодо биринчи кезекте бизди блоктой турган нерсе. Бул биздин өзүбүздүн энергиябызды блоктойт, ошол эле учурда акчанын энергиясын блоктойт. Бул жерде жөн гана өзүңүздөргө суроо берип көрүңүздөр. Мен азыр эмне кылып жатам? Анан эмне үчүн мага акча келбей жатат? Мен кайсыл жерде өзүмдү алдап жатам? Кээде болот го, мен иштеп эле атам, акчам жетпей эле койду депчи. Ал жерде да наалган бар да, ошон үчүн акчасы эч качан жетпей калышы мүмкүн. Ошол сиздин профессияңызда негизи келиштүү эле ушинтип кыздар мага акча буйрубай атат, же балдар деле буйрубай атат, анан кантип чечсем болот, же негизи эле чечилеби деп ушинтип келиштүү эле? Чынында азыр көпчүлүк аялдарга барсаң 2 запрос менен келишет да. Сөзсүз түрдө мен өзүмдү табышым керек, анан акча жагымда ачышым керек. Акчасы бары деле, акчасы жогу деле дайыма финансы деп келишет да. Бирок терапия кылган учурда финансынын түбүндө аябай көп блоктор бар. Биз акча дешибиз мүмкүн, бирок акчанын астында бул өзүнө болгон ишенимсиздик, тарынуулар, ошол эле өзүн баалабагандык, наалгандык, бүт бардык ошол сезимдер турат. Акча дешибиз мүмкүн, бирок акчанын астында көптөгөн, жана айтып кетпедимби, өзүңө чынчыл болбо. Биз сырттан эле аракет кылабыз, бирок ичибизди сезбей жатабыз да. Ошол учурлар бар. Ошо акчага жана карызга беребиз го. Анан карызга бергенде карыз сурагандан да коркобуз, карыз алгандан да коркобуз да. Например, өзүң карыз берип коюп анан досуңан карыз сурайын деп уяласың да. Эмнеге ошондой болот негизи? Карыз бул энергия да.
Себеби биз бирөөгө мисалы болот го ушундай адамдар бизде спасатель деп коет орусча айткандачы. Сураса сурабаса дагы мен сага жардам берейин, менде бар деп өзүбүз беребиз дагы, ошол энергияны кайра ала албай эле жүрө беребиз да. А бул адам ошол жерде өзүнүн сыноосун өтүп жаткан этап болсо, биз ошону бузуп коюшубуз мүмкүн. Бар ушундай адамдар жөн гана карыз сурап келиши мүмкүн. Мисалы мен сизден карыз сурап келиши мүмкүн, бирок ал карызды мен алгандан кийин иштетип салдым да. Жок энергия. Аны кайра бергим келбейт. Кызганып калышы мүмкүн да. Сиздин энергияңыз дайыма менде болот. Мен сиздин энергияңыз менен көбөйө беришим мүмкүн да. Себеби сиз менден үмүттөнөсүз да. Үмүттөнгөн дагы бул энергия. Мисалы, элестетиңиз, сизде 100% энергия бар. Анын 10% подружкаңызга, досуңузга 20 000 карыз берген дейсиз. Тиги дагы бир досуңузга 30 000 карыз бердим дейт, дагы бир досуңузга. Ошол менен сиздин 100% энергияңыздын 30% күндө жөн гана иштетилет. Алар ошол энергия менен алат дагы, же бул негативный энергия да. Бул негативный энергия болгон үчүн карыз алган киши да көбөйбөй жүрө берет. Ошон үчүн айтат го, мен мына таап берем, тиги таап берем, аны таап берем деп аныкы дагы өспөй калышы мүмкүн да. Себеби бул жерде энергия, бирок негативге айландырылган энергия. Жөнөкөй энергия эмес. Ошо карыз алганда да мынтип коет го, карызда берердин мурда биринчи өзүңө бир нерсе кыл, анан карызыңды бер депчи. Жугумсуз болуп калат деген бир акчада ушундай нерсе бар го. Негатив нерсе бар да ортодо. Себеби сиз аны жаман көрүп атпайсызбы? Жаман энергияны жиберип атпайсызбы биз? Менин карызым берип койсо болмок дегенчи. Анан дагы бир нерсе бар, бул жерде өтө чоң карызга батып кетет. Кээрки учурларда адамдар миллион, менде мисалы бир аял болгон, өзү бир 60 000, 70 000 эле айлык алып жүргөн, бирок миллиондогон акчаларга карызга кирип кетет. Кандайдыр бир бирөөнүн артынан эле бир досу поручитель болуп бер деп айтат банкка, ал акчаны алып туруп жок болуп кетет, бул төлөп калат. Ошол карыздан бат эле чыкты. Себеби ал аялдын өзүнүн абалы миллиондук экенин өзү билбей жүргөн да. 60 000 жашап жүрөт, миллионго кеткенде 3 айдын ичинде ошол карызды төлөйм деп бүт жумушту жасап көрөт. Ошондон өзүнүн эмнеге способность, орусча айтканда, бар экенин таап туруп, ал аял ошол акчалардын баарын жабат. Андан кийин ал үчүн миллион акча эмес болуп калат. Ошон үчүн азыр чоң акча карызы барлар бизди көрүп турса, аракет кылыш керек. Балким сиздин деңгээлиңиз аз акчада эмес, чоң акчада болушу мүмкүн. Канчалык сиз ошол нерсени бүтүргөндөн кийин сизге ал акча уже көзүңүзгө аз эле көрүнүп калат. Ушу азыр историяны айтып берсеңиз, мындай түздөн түз байланышы бардай эле да, психология мененчи акча. Мисалы ал эже ушунча акча табам деп деле ойлобосо керек. Эч качан жылган эмес. Ушунчалык чөгүп кеткен, жаңы эле акча кылганда, эмне болду десем, мен өзүмдү өлтүргүм келет. Мен бул жашоодон жок болгум келет. Эмнеге десем, миллион акча ушундай карыз. Мен жөн эле сурап атпаймынбы? Эмне сиз миллион акчага татыксызсызбы депчи десем, жок, татыктымын дейт. Ал аял өзүнүн ким экенин билген эмес буга чейин. Себеби коом кандай тарбияласа, ошо коомдон чыкпай эле, биз коробка сыяктуу жашайбыз го. Ошондон чыкпай эле жүрө бергенде, ал аял деген аябай продажник экен. Бирөөдөн акча алып, ошол эле учурда акча алып туруп, барып бир товарларды алып келип 2-3 эседен сатканда, ал ушундай ниет кылды, мен ушул акчаны төлөшүм керек деп. Себеби биз биринчи ниет деп коебуз го, ниет бул дагы энергия. Ошол ниетин койду дагы бат эле акчадан чыгып кетти. Сиз үчүн миллион акча эмес го десем, сиздин кебетеңизге, сиздин ушундай состоянияңызга акча эмес го деп жөн эле айтып койсом, ал өзүнчө триггерге келди. Триггерге келгенден кийин кайсы бир учурда аз эле акча алганда бул коркуп калган экен да. Осуждение деп коет го, эл эмне дейт, ошондон коркуп калып өзүн жаап салган экен. Азыр дагы эл эмне дейттен коркуп отуруп, бул карыздан мен лучше өлүп алганым жакшы деп ойлогон экен да. Анан ушунчалык күчкө толуп, мен колуман келет, эмнеге келбейт экен деп кийин келип, аябай жакшы белектеримен келип, ыраазычылык айтып, ишенесиңби, мен азыр миллион мен үчүн акча эмес, мен андан чоңураак акчага чыктым десе, анан айтпадым, сиз айтпадым беле, миллион сиз үчүн акча эмес дебедим белесиң. Ооба, мен ошо жүрсөм, жүрө бермекмин депчи. Ошон үчүн бизде психологияда айтат да, эгер сизде көйгөй барбы жашооңузда, бул сиздин чоң тепкичке көтөрүлгөн көйгөй болушу мүмкүн. Ал көйгөйгө биз орусча айтканда жалп кылып, жертва болуп отура беребиз. Эгерде сен ошол көйгөйдөн чыксаң,
сен уже экинчи же үчүнчү уровеньге чыккан болосуң. А биздин жашообуз трансформация только орусча айтканда через боль болот да. Негизи ошо карыздын айынан негизи акча жетпей же жашоодо кыйналгандан көп өзүнө кол салып ушундайлар болот болуш керек э. Сизге да ушинтип келишет турбайбы демек э? Абдан көп кээрки учурда болот. Мындай кичинекей бычакты алып, мен ушул бычак мага кирбей жатат деп айтат да. Мен даже сезбейм ушул бычакты депчи. Анан эмне кылганымды билбей калдым, өлүп калганым бул эң оңой жол деп келишет да. Ошол оңой жол бул отулгандык, өзүнүн менен өзү күрөшө албагандык. Себеби элестетиңиз, күндө мен моюнтуп отурсам, налып отура берсем акча келеби? Мен эч ким менен сүйлөшө албайм. Акча деген бул энергия же. Адамдар менен сүйлөшөсүң, сатасың, аласың, же бир немеңди сатасың. Кээрки учурда биз мисалы информация сатышыбыз мүмкүн. Мен өзүм техникаларымды сатышым мүмкүн. Сиз өзүңүздү сатышыңыз мүмкүн. Дагы бирөө кайсы бир нерселерин сатышы мүмкүн. Бул сатуу. Жашоо өзү негизи сатуу да. Сатып алуу. Мисалы, сатып алуу. Мисалы биз бала төрөйбүз, бала тарбиялайбыз. Бул дагы сатуу. Себеби балага тарбияны биз берип атабыз. А бала чоңойгондон кийин жакшы чыкса, бул биздин продажанын келгени. Мындайча айтканда, пайдасы. Биз пайда алабыз деп сатабыз да, соода саттыкта. А бала жаман чыгып калса, анда биз пайдасы жок сатуу болгон болот. Ошон үчүн биздин жашообуз сатуу. Дем алганыбыздын өзү сатуу. Себеби жашоону бизге эне менен ата берди. Туурабы? Калганын сен өзүң мындай базарга келип бизде коюп койгондой. Эмнени сатасың, кандай кыласың, бул өзүңдүн жумушуң дегендей эле нерсе да. Баарын мындай акчага байланыштырса болот экен да, э? Айтып атпаймынбы? Мисалы, менде деле болуп калат, акча жок болуп калат. Себеби мен өзүмдү алып кетем, же кандайдыр бир көйгөй, эми биз адамбыз да. Бизде деле тууган урук бар, үй бүлө деген бар, баардык нерсе болот. Ошондой кезде автоматтык түрдө акча келбей калат өзү эле. Ошондой да болот эле. А сен качан гана сүйүнүп, күлүп, жайнап, ушунчалык өзүң энергияга батып турсаң, акча чынында аябай көп келет. Өзү келгенин түшүнбөй каласың. Ошондой эмнегедир. Акчаң болсо дагы үстүнөн келип эле. Ооба. Ошон үчүн бизде кудулдар эң чоң акча тапкан. Бул мисалы кино жаатында дагы эң жаман ролду ойногон, анан эң жана комик сыяктуу, кудулдар сыяктуу ролду ойногон адамдарда аябай акча чоң болот. Эмнеге? Себеби экөө тең, бирөө негатив, бирөө позитив энергияны ойношот. А ортодогу адамдарга көп деле төлөнбөйт. Булар энергияны көбүрөөк алат десек болот экен да. Ооба. Кандай взаимоотношения дегендей элдер менен эме болчу. Азыр байкасаңыз, биз интернет тармактарында кыска рилстерди көрүп калбадыкпы? Же кайгылуусун көрөбүз, же аябай күлкүлүүсүн. Күлкүлүүсүн көргөндө өзүбүздү кандайдыр бир убакытта токтотобуз, көйгөйлөрүбүз бар да. Токтотуп аны көрүп ошого карап эле сүйүнүп баштайбыз. Бул дагы бизге өзүнчө энергия берет. Ошон үчүн вайн тарткандарды, кандайдыр бир күлкүлүүлөрдү көбүрөөк көрүп баштайбыз. Бизге ошол кызыктуураак деп айтсам болот да. Жакшы энергия алып келет деп коесуз. Ошо негизи азыркы убакта көп эле мисалы мынчып калат го, мындай акча таап эле атам, анан жакшы эле иштеп атам, зарплатам деле жакшы, андан тышкары деле иштеп атам, бирок акчам жок да. Айдын аягында, айдын ортосуна жетпей эле акчам жок. Кайда кетип атканын билбей калып атам деген. Ошо бул эмнеден болушу мүмкүн? Биринчи кезекте психологиянын көз карашы менен айтканда, бул орусча айтканда зависть, кыргызча бул көрө албастык. Биз дайыма көрө албастык биздин ичибизде жатат. Ар бир адамда бар. Негизи жаныбарлар менен адамдардын айырмасы сезимдердечи. Жаныбарларда эки сезим жок. Адамдарда эки сезим көбүрөөк. Бул таарыныч, анан көрө албастык. Ошол эки сезим дайыма бизди блокировка кылып келет, жаап салат. Адамдарды ошол акчам жетпей жатат, моюнтуп жатат. Эмнеге тигинин акчасы көбөйдү? Эмнеге меники жетпей атат? Эмне үчүн бул ушундай эле акча алат, ал көп нерсени алды, мен жетпей жатам дегендердин баарында биринчи кезекте өзүңө чынчыл болуп өзүңөн сура. Мен кимди көрө албай жатам? Же кимди өзүмө салыштырып жатам дегенде өзүнө чыгат, ошол өзүнүн биринчи өзүнө болгон жооп. Экинчиден, адам берекеси жок. Эмнеге сен ошол акчаны
кантип таап атасың. Кээинки учурда биз алдап табабыз. Кээинки учурда биз ошол акчаны ушунчалык жан дүйнөбүздү берип, сүйүнүч менен иштеп беребиз. Ал акча бизге өзүнүн энергиясын берет. А энергиясы жоктогу акчалар толтурат. Например, сизде $10,000 бар. Бирок $10,000 мындай аз эле акча да. Бирок анын энергиясы жок. Эгерде сиз ошол $10,000 табам деп аракет кылып, ошол жумушуңузду жакшы көрүп, ушунчалык башкача энергия менен тапсаңыз, $10,000 сиз үчүн ушундай чоң $10,000 болушу мүмкүн да. Экөөнүн эки башка айырмасы. Кээ бирлер чоң акча тапса деле жетпейт, кээ бирлер кичинекей акча тапса деле жетет. Ушундайлар да бар, Ошол боюнча кандай дейсиз? Мисалы, кээ бирлер чоң акча таап деле бакыты жок да. Мисалы, сиз айтып кеткендей башында. Кээ бирлер кичинекей акча таап деле мен ушуга деле бактылуумун дешет го. Биз ошол учур шүгүрчүлүк деп коебуз. Бар экенине шүгүр кылбай калабыз да. Жана айтат го биздин кыргыз элибизде кедей байга жетем дептир, бай кудайга жетем дептир дегендейчи. Биз болсо дагы да болсун дей беребиз. Себеби биз көпчүлүгүбүз адашып бакытты акчадан издеп коебуз. Мен ушул акчаны эле алсам, себеби бул кыска бойлук да. Мен азыр эптеп, сөздү караңыз, эптеп, септеп үй алып алсам эле мен болду деген нерселер бар да. А эптеп, септеп деген сөздүн өзүнүн энергиясы бар да. Ал деген кыйналып жүрүп табам деген сөз да. А кээинкилер айтат, мен Кудай буйрса үй алам. Мага буйруйт. Мен аракет кылып атамын, же мен жаздым, же мен мындай кылдым, тигиндей кылдым деп өзүнүн ниетин туура коет. Кээинки адамдар айтат, эптеп эле бир маленький машина алып алсамчы, мындай арзаныраак машина алып алсам жакшы болмок ары бери жүргөнгө. Бирок ал адам ошого эле татыктуу, өзүн ошого татыктуу деп ойлойт. Аябай көп акча тапкандар жетпегени бул эмнеден? Себеби ал адамдарда көбүрөөк финансылык жактан өсүп, орусча айтканда духовный жактан ача өспөй калган. Менин практикамда аябай көп кездешкен, себеби топ миллиардерлердин ичинен биздин Кыргызстанда бир адам кайрылган, ал психосоматика менен кайрылган, оорунун негизинде кайрылган, бирок анын ичинде анын жашоосунда ушунчалык акча көп. Ушунчалык акча көп. Айтат да, мен үчүн дейт 100,000 акча эмес. Мен үчүн миллион акча эмес дегендер бар да. Бирок ошол эле учурда анын жан дүйнөсүндө кандайдыр бир көйгөй бар. Мурда 6 жашынан иштеп баштаган. Бирок азыр 50 жашка келди, даражасы аябай бийиктеди, өстү. Бирок 6 жаштагы баланын ичиндеги орусча айтканда пустота жабылбай калган да. Ошонун негизинде буга оору алып келет. Бул да болсо паникалык атака. Бул паникалык атака бизде дары менен жакшы болбойт. Биз жөн гана ошол күндөр менен жашап, ошол нерсени алмайынча, дары деген ал убактылуу эле басып турушу мүмкүн. Бирок ал жардам бербейт. Ошонун негизинде мага келгенде мен ошол адамдардын дагы артынан көп эксперимент кылып көрдүм. Акча эч качан адамга толук түрдө бакыт алып келбейт, жүрөгүңө. Биз сыртыбыздан бактылуу болушубуз мүмкүн, бирок ичибизден бактылуу боло албайт экенбиз. Менин тажрыйбамда аябай чоң акча, жеңил акча менен иштеген адамдар көп келет да. Бул бизде психологиялык тил менен айтканда лудоман деп коет. Бул игромандар. Биз азыр казино ойноп көнүп калбадыкпы? Казино ойногондордо аябай акча көп. Мен ошол бир случай болгон. Телефонунан картасындагы акчаны көрүп, нолдорун санай албай койгон да. Ушундай учур болгон. Бирок ал үчүн жашоо кызыксыз. Бүт нерсе жасадым дейт. Бүт нерсе. Каалайсызбы мен сизге ашыкча таштап кетем деп. Ошол эле кезде мага ашыкча да акча таштап кеткен. Бир ашыкча дегенде $400 акча таштап кеткен, жөн эле. Ушунчалык ыраазымын деп, себеби мен бул нерсени бир гана даватка барганда 40 күнүн ичинде 2 эле күндү сездим. Мен тамак жегенимди, анан уктаганда мен өзүмдү бактылуу сездим дейт. Ошол менен мен өзүм эмнени сезип жатканын билбейм дейт да. Робот сыяктуу эле иштейт. Бирок акча келет. Акча бизге бакыт алып келбейт. Биз качан гана жан дүйнөбүз менен бактылуу болгондо, анан руханий жактан өскөндөн кийин адам финансылык жактан бат эле өсүп кетиши мүмкүн. Бул менин жашоомдо деле болгон. Аябай жумуштарда, чоң жумуштарда иштедим, руководительский должностьтарда иштедим. Психология келгенде мен баардык нерсени токтотуп туруп, анан психологияга келгем. Жана сүйлөшкөндө эле
психология келгенде баары мага каршы болгон. Сен бул жерде акча жок, эмне үчүн сен жалаң эле негатив менен иштейсиң, андан көрө өзүң жумушуң барго, катар машиналарды алып башка нерсе кылгам, аябай акчам көбөйүп кеткен. Бирок мага жашоо кызыксыз болуп калган. А биринчи жолу мен психологияны Москвага барып случайно эле кирип калгам терапияга. Ошол жерде өзүмдү сезгенден кийин мага ушул нерсе керек экен деп мен өзүмдүн үстүмөн аябай көп иштедим. Иштеп жүрдүм, акча да таап жүрдүм. Анан түшүндүм бул акчалар мага жүрөгүмө тынчтык алып келбешин. Андан соң психология келгенде мен баарын нолдон баштадым. Ошол кезде да биз көнүп калганбыз да акчага. Анан айтат, тиин сатып жибербейлиби? А мондой кылбайлыбы? А могу жерден могу клиниканы ачып салбайлыбы деп. Мен медицинада иштегем да. Медицинада это чоң акча да. А мону мондой кылып салбайлыбы десем, менин мугалимдерим, сен биринчи өс, анан сага акча келет десе, жок деп кайгырып жүргөм. Бирок чынында ошол нерселерден өттүм, этаптардан. Жокчулукту да көрдүм. Көп нерсени өттүм. Азыр бизде депрессия, стресс учурунда карап отурган адамдар болушу мүмкүн да. Буларга мен чоң совет бермекмин. Өзүмдүн сунушум бермекмин. Ошол учурда, кээ бир учурларда мен акчам жок болуп калган учур болгон. Акчам жок болуп калганда мен жөө басып кеттим. Негизи биздин психиатрияда дагы протоколдордо жазылат. Депрессиядан чыгуу жолу биринчи очередь бул жөө басуу. Мен 12-13 километрге чейин, жумушка чейин жөө барып басып жүрдүм. Башка жумуштарымда жөө кылдым. Себеби менде акча жок болчу. Элестетиңиз, мен чоң машиналарды тээп, чоң нерселерди жеп жүргөн адамда вообще акча жок болгондо даже автобуска чыккандан уяласың. А таанышым көрүп калсамчы, мен андан көрө жөө жүрөм деп, ошол жөө жүрүш менен мен өзүмдү орусча айтканда проработка кылып чыктым. Мен ошол состояниядан чыктым. Мен азыр машинам болгон күнү дагы жөө басканга аракет кылам. Күнүнө жок дегенде 5 километр, а так всегда 10 километрге чейин аракет кылам. Аябай түшкүндүккө түшүп кетесиң да адам баласы. Ошондой кезде дагы мен жөө басам. Себеби менде ошол жокчулук болбогондо мен жөө баспайт элем. Ошонун айынан мен бир нерсени таптым. Ошон үчүн стресс, депрессия, жертвада отурган адамдар ушундай болуп калдым деп налыбай жасап көрүш керек. Себеби сен ошол жасап гана трансформация боло аласың. А биз мындай эле отуруп атпайбызбы? Жок, мен эч нерсе кыла албайм, колуман келбейт депчи. Бир кадам таштасаң анан Сөзсүз түрдө жол өзү эле ачылып берет. Жакшы. Анан ушул өзүңүз тажрыйбаңыз боюнча айтып кеттиңиз. Дагы кандайдыр бир кызыктуу историялар жөнүндө да айта кетесизби? Ушундай акчага байланыштуу дагы элдерге кызыктуу болот болуш керек. Ошо, например, азыр барда бизди угуп атканда, сиз айткандай нолдо отурган адамдарчы, анан ошо отуруп сизди угуп, балким кандайдыр бир өзүнө пайдалуу нерсе алып калар. Бизде бир кыз менен иштегем. Ал баарын мындай сүйлөшүп отурдук, баарын сүйлөштүк, анан айтат, мен баарын жасап көрдүм дейт. А мен сунуштап атпайм, мону жасап көр, тигин жасап көрбөйсүңбү, эмнелер жасадың десем, баарын айтып берди. Жасабаган нерсеси жок экен. Эч нерсе болгон жок дейт. Анан кайра отуруп айтпадымбы? Ошол жасагандардан эмне алдың десем, ар бир жасаган болгон жок, бирок ар биринен тажрыйба алыптыр да. А сен эмне кылгың келген? Негизи, чыныгы эмнени жакшы көрөсүң десем, ал көрсө творческий адам экен, жаратман. Ал жаратпай эле бирдемелер сатып жүрүп, бирөөгө иштеп жүрүп эле жүрөр экен да. А сен бирдемени жарата аласың десем, өзүнүн оюн айтып бергенден кийин мен өзүм жарата алам. Көрсөм менде тажрыйба алган турбаймынбы деген сезимге келди да. Азыркы учурда ал адам азыр квартира алды, машина алды. Себеби ошол өзүн сүйгөн жумушун жасады. А буга чейин элдин айтканын жасап көргөн. А мондой жасап көрбөйсүң, тигинде жасап көрбөйсүң депчи. Бирок ишенесизби, ошол кызга аябай таң калгам. 1 ай, 2 ай, 1 ай, 2 ай аябай жумушун алмаштырган да. Бир жерге токтобойчу, анан акырында бирөө айтып койгон. Сен өзүңдө проблема. Сен өзүң бир жерге чыдабай эткенсиң. Сен бир жумушка тажрыйбаң деле жок, эч нерсең жок деп кемсинтип салгандан кийин анан мага келет. Мен эмне чынында өзүм ушундаймынбы депчи. Акча проблема эмес бул жашоодо. Сен качан гана акчага өзүбүз уруксат бергенде бизге акча келип баштайт. Биз ошондо уруксат бере албай атабыз. Элестетиңиз, бизде 7 миллион адам бар, Канча деген байлар бар, канча деген чет мамлекеттен акча келет бизге. Элестетиңиз, жылына канча деген акча чыгат. Анан ошол акчалар кайда кетет? Же биз жерге берилгенде кошо акчабыз берилбейт. Ошол биздин сыртта эле турат, могу жашоодо эле турат. А биз эле эмес, башка мамлекетте дагы канча деген акча чыгат жылына.
канча деген алтындар чыгып ататкан. Алар кайда кетти? Эч жака кеткен жок. Биз жөн эле өзүбүзгө уруксат бербейбиз. Эгер чындыгында биз аны мындай мээбиз менен түшүнбөй калышыбыз мүмкүн, бирок разум деп коет го орусча айтканда. Ошол менен чыныгы сезимдерибиз менен сезгенде акча бизди өзү кууп келет. Жөн эле жүргөн адамдарчы бат эле байып кетпеди. Ооба, ошондойлор көп го. Азыркы убакта ошондой жөн эле жүрүп эле бир нерсе болуп эле, бир нерсе Биз өзүбүзгө уруксат бербейбиз. Себеби биздин кичинекей кезибизде бай бул наркомандар, тамеки саткандар же туура эмес жолдон акча тапкандар деп бизди үйрөткөн да. Анан байлык сага бакыт алып келбейт. Кыз бала карьера кылып кайсы жака барат эле? Эркек бала деген көчөдө жүрүп акча тап, эмне кыласың кыйналып? Моунду эле жасачы, жерди тырмаласаң акча болот деп биз өзүбүзгө аз акчаны гана уруксат бергенбиз. Бизде аябай көп программалар бар. Анан мындай нерсе бар. Акча бул бакыт алып келбейт го деген нерселер бар да. Акча бул жерде главный эмес го деп. Мен антип айтпайм, мен акчаны жакшы көрөм деп айтыш керек. Биз ошо акчаны жакшы көрөм дегенден дагы уялып атпайбызбы? Акча десе, бирдемени алгандан да коркобуз, бирөө берсе, ушу мага берип койду, эмне болот деген учурлар бар да. Бердиби? Ал каалоосу менен берди. Мисалы элестетиңиз, көчөдө баратасыз, сизге бүгүн бирөө гүл берди. Гүлдү ойлонобуз, эмне болот экен, кандай болот экен? Жок, ал. Себеби ал адам жөн эле өзү каалап берди. Биз суранган жокпуз. Ооба. Ошон үчүн аял киши орусча айтканда принимать эткенди билишибиз керек. Биз алуучубуз, эркек берүүчү. А биз азыр наоборот болуп кетпедикпи? Аялдар берүүчү, эркектер алуучу. Ошон үчүн бизде азыр тандем болбой жатабыз да жашоодо. Азыр көп эле бойдоктор да көбөйүп кеткендей да. Ооба, ошондой эле. Ажырашкандар да статистика боюнча көбөйүп кетти деп айтып калды го. Ошо. Себеби мындай да, ажырашкандар чынында бул эми жашоодо ар кандай көйгөйлөр болушу мүмкүн. Биз өзүбүзгө өзүбүз жоопкерчилик албай атабыз. Ошон үчүн да бизге акча келбейт. Элестетиңиз, сизде азыр көйгөй болуп турса, жаш кызчы монтип айтышы мүмкүн. Тажап кеттим, ушу күйөөгө чыгып алсам элечи, тигини алып берип койсо, монтип кетсе бактылуу болуп кетем дешет да. А мен бирөөнү бактылуу кыла аламбы деген суроо жок. Мен өзүм азыр бактылуумбу деген суроо жок. Бизде улуу кишилер дайым бизди алдап келгендей да. Мен кээде күлдүрүп айтып коем, бизди улуулар дайыма алдап коюшат депчи. Дайыма бизде турмушка чыксаң же үйлөнсөң гана бактылуу болосуң деген түшүнүк кирген да. Ошон үчүн биз аял менен күйөө бири-биринен бактылуулук издешет. Турмушка чыгышат, өздөрүнүн түшүнбөстүктөр болгондон кийин бактым ушулуп турбайбы, мен бактысыз турбаймынбы деп өзүн бактысыз сезет. Бирок биздин 6 саныбыз аман, сүйлөгөн сөзүбүз бар, угуп, таап жатабыз. Ошонун баары өз бактылуулук эмеспи? Аны түшүнбөй калабыз да. Бакытты дайыма бирөөдөн издей бересиз. А эркектерде бар го, ушу тажап кеттим жумуштан, үйлөнүп эле алсамчы, тамагын бышырып бермек депчи. Биз бирөөдөн күтөбүз да дайыма. Ошондуктан бизде азыр ажырашуулар көп. Анан ушу аякка суроом болсун. Бакыт, адамдын бакыты эмнеде? Абдан терең суроо. Себеби адамдын бакыты бул жан дүйнөсүндө. Бизде адам экиге бөлүнөт да негизи. Жан анан сөөк болуп. Сөөктү биз арендага алгандай эле жашайбыз да жашоодо. А жан бул орусча айтканда вечный. А жан дүйнө сүймөйүнчө биздин сыртыбыздын сүйүнүчү ал убактылуу эле. Ошон үчүн бакыт деген эмне? Бакыт дегенде өзүбүзгө суроо беришибиз керек. Бакыт деген эмне өзү? Сөз бакыт деп коюшубуз мүмкүн, бирок биз эч качан сезбей өткөндөр бар, сезип да өткөндөр бар да. Бакыт деген бул өзүңдү танып билүү, анан сезүү. Бакыт дагы сезим да. А сен ал сезимди сезбесең, качан бактылуу болмок элең деген нерсе бар да. Акча биз аны убактылуу гана сезе алабыз. Акча келип кетүүчү энергия. Акча бизде азыр бар, менде энергия бар. Ал акчаны азыр бирдеме сатып алам, аны берип салам. Бул акча жок уже, энергия жок. Ошондуктан бакыт бизге, акча бизге бакыт алып келбейт. Сен качан гана өзүң бактылуу болсоң, акча бизге келет. Бактылуулуктун гана инструменти акча болуп калышы мүмкүн. Же бактылуулуктун биринчи очередте бул сөзсүз түрдө жан дүйнө турат. Жан дүйнөнү сезүү, билүү, өзүңдүн бар экенин сезгенден кийин анан акча келет. А биз өлүп калсак, акчанын эмне кереги бар?
Ошондой эле нерсе да. Рахмат. Анан аягында балким өзүңүздүн кеңештериңиз бар көрүүчүлөрүбүзгө. Ушу бакытты табыш үчүн, өзүн табыш үчүн ушуну айта кетесизби? Урматтуу бизди көрүп турган замандаштар, сөзсүз түрдө биринчи өзүңүздөргө көңүл буруңуздар. Азыр стресс, депрессияда же кандайдыр бир көйгөйлөрүңүздөр болсо, сөзсүз түрдө өзүңүздөргө суроо бериңиздер. Мен киммин? Эмне үчүн жашоого келдим? Эмне үчүн ушул абалга түштүм? Эгер сиз ушул 3 суроого өзүңүз жооп берсеңиз, анда сиздин жашооңуз автоматтык түрдө өзгөрүп кетет. Сиз кадам таштаганды үйрөнүңүз. Биз оюбуз менен жашап жүрүп, кадам таштаганды унутуп калабыз. Кадам таштап көрүңүз, а жол өзү акырындан ачылып баштайт. Жүрөгүңүздөрдү сезиңиздер. Качан гана сиздер бактылуу болсоңуздар, качан гана өзүңөрдү сезип баштаганда, жүрөгүңүздөр ачылганда, сиздер акчанын дагы каналын ачып баштайсыздар. Акча бул дүйнөдө көйгөй эмес. Акча бул дүйнөдө жөн гана биз үчүн инструмент. Рахмат, сонун болду. Биздин студиябызга келип бергениңизге рахмат. Ушундай кеңештериңизди бергениңизге рахмат. Дагы сизди чакырып турабыз ушундайларга. Ал эми бүгүнкү биздин маегибиз соңуна келди. Эгерде кызык болсо, комментарийлер жазып кетиңиздер. Кандайдыр бир суроолоруңуз болсо, биздин каналыбызга жазыңыздар. Анда эмесе биздин бүгүнкү маегибиз аяктады. Рахмат.